Кыргызстанда кыйноолорго каршы 1 айлык иш-чара башталганын 15 ноябрда кыйноолорго каршы улуттук борбор билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Өнөктүк алкагында 10 декабрь адам укуктарын эл аралык күнүнө карата жабык жайларда кыйноолорду алдын алуу боюнча бир катар иш-чаралар уюштурулат. Укук коргоочулардын айтымында, Кыргызстанда кыйноо фактылары негизинен кылмышка шектүү адам жаңы кармалганда милиция бөлүмүндө катталат. Ички иштер министрлиги мындай окуялар жок эмес экенин, кызматкерлер арасында түшүндүрүү иштери жүрүп турарын билдирип келет. 1948-жылдын 10 декабрында Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында адам укуктарынын жалпы декларациясы кабыл алынган. Кыргызстанда мындан ары коррупция боюнча иштердин баары бир мекемеде каралат. Бул тууралуу бүгүн 16 ноябрда мамлекет башчысы Садыр Жапаров президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин биринчи жыйынында билдирди. Жапаровдун айтымында башкы прокуратурада атайын тергөө башкармалыгы түзүлдү. Эми коррупциялык мүнөздөгү бардык иштер ошол жакта каралат. Бул башкармалыкка аброю таза, мурда коррупциялык схемаларга аралашпаган тергөөчүлөр келиши зарыл. Тергөө башкармалыгына тергөөчүлөрдү тандоо ачык жүргүзүлүп, талапкерлердин коррупцияга азгырылышына каршы туруусун аныктоо үчүн полиграфтан жана психологиялык тесттен өтүшү зарыл. Президент ички иштер министрлигине сот тутумуна ошондой эле мамлекеттик кызматка жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына тандоо учурунда кызматкерлердин коррупцияга аралашуусуна каршы туруктуулугун аныктоо үчүн психологиялык диагностика сөзсүз түрдө жүргүзүлүүгө тийиш экенин кошумчалады. Өлкөдө коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын бардык кызыктар тараптардын түздөн-түз катышуусу менен иштеп чыгуучу орган түзүлдү. Ошону менен бирге бир нече ведомстволордун коррупцияга каршы иш-аракеттерди координация кылуусу жана алардын бирин-бири кайталоосу жоюлуу алдында турат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бүгүн 16 ноябрда антикоррупциялык ишкердик кеңештин биринчи жыйынында билдирди. Президенттин айтымында чоң системалык өзгөрүүлөр жүзөгө ашырылып биринчи жолу Конституцияга коррупцияга каршы күрөшүү ченемдери киргизилди. Конституциянын 4-беренеси аркылуу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин коррупцияга шарт түзө турган аракеттерине тыюу салынды. Мыйзамдарды инвентаризациялоо жүргүзүлүүдө. Бири-бирине карама-каршы келген мыйзамдар оңдолууда. Саламаттык сактоо министрлиги 2020-жылы 179 миллион сомго сапатсыз жана кереги жок вакциналарды сатып алган. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушев коррупцияга каршы ишкерлер кеңешинин отурумунда билдирди. Анын айтымында ошол убакта министрликтин жооптуу адамдары жеке компаниядан 135 миллион сомго сасык тумоого каршы вакцинанын 555 миң дозасын алган. Алар техникалык талаптарга жооп бербейт экен. Ошондой эле кереги жок болсо дагы пневмококко каршы 44 миллион сомго 20 миң доза вакцина алган. Бул боюнча тергөө жүрүүдө, деди Зулушев. Башкы прокурордун билдиргенине караганда, мамлекеттик сатып алуу чөйрөсүндөгү коррупция актуалдуу көйгөй болууда. Ал кеп туура эмес пландаштыруу, өз ара сүйлөшүп алуу, чыгымдар жана бюджеттин каражатын ыйгарып алуу тууралуу болуп жатканын белгилеген. УКМКнын кызматкерлери Бишкек мэриянын тийиштүү өкүлдөрү менен сүйлөшүп алып, борбор каладагы жер тилкелерине мыйзамсыз негизде ээлик кылып алышкан. Бул тууралуу башкы прокурор Курманкул Зулушев антикоррупциялык ишкердик кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында бул кызмат абалын кыянаттык менен пайдалангандар боюнча бир гана мисал. Зулушев күнөөкөрлөр жоопко тартылып, сот чечими чыкканын кошумчалады. Ал ошондой эле жер жана курулуш иштерин аткарууга мыйзамсыз берилген уруксат боюнча дагы тергелип жатканын кошумчалады.